азыркы болгон жагдай дагы мындай жакшы эмес жагдай болуп сезилип атат. Анткени бизнес дагы күтүп атат, инвесторлор дагы күтүп атат. Кандайдыр бир орустар айткандай подвешенный состояние болуп атат да, түшүнүксүз болуп атат да. Көп бизнесмендер ким кыйнаган, ким акча опуздалаган деген көрсөтмөсүн бере албай атат. Анткени эртең кандай болуп кетет, жагдай өзгөрүлүп кетпейби депчи. Бул негизи биздин өлкөбүзгө мындай жакшы болбогон нерсе да. Ошону оңдош үчүн, стабилдүүлүк болсун, баары ишенимди кайра алып келиш үчүн азыркы бийлик эмне кылыш керек деп ойлойсуз? Дагы бир жолу айтам, баштаган ишин акырына чыгарып коюш керек. Бул эмне болуш керек? Баштаган ишин эмнесине чыгарып атат го мына. Мен бир нерсени айтып атам. Бүт бардыгы мындай асылмак мындай болуп калды да. Жарымталай болуп атат. Жарымталай болуп калды. Бардыгы. Бизнес дагы эме болуп калды, инвесторлор дагы эмне кылышын билбей калды. Эл дагы эмне кылышын, кимге ишенишин, эмне кылышын билбей калды. Анан кийин жанагы эки жактын тең тарапташтары дагы эмне кылышын билбей калды, понимаете? Вот. Жалпы түшүнүксүз болуп атат. Түшүнүксүз болуп атат да. Ошондуктан мен айтып атам, раз ушунчалык булар бардыгы бекеринен алган жок, бекерине иш козгоп, могу иштер жүрүп аткан жок. Значит, эменин кылмышыны бүт бардыгыны эме кылгандан кийин, раз баштагандан кийин мынчалык. Бардыгы эле айтып атат да, эмне майда чуйдасын эле эме кыласыңар депчи. Негизги эмеси жакта жок. Ошондуктан эгер мындай ушундай болуп висячка болуп тура берсе, анда бардыгы висячка болуп тура берет. Вот. Эгер мындай болсо, эменин деле тарапташтары жанында жүрө берет. Ташиевдин деле. А вдруг? Бирок кандайдыр бир кадамдар жасалып атат го. Мына кечөөнү бир тууган жээни чыгып, бирок иниси камалды. Демек кандайдыр бир мүмкүн көрсөтмө бергендир да. Мүмкүн ошондой бир цепочка менен барат. Цепочка может бараткандыр постепенно кылып туруп, мындай сразу мындай бир моментте мындай резкий движение кылбай, акырындап может болуп аткандыр. Себеби деген бирок мындай шартта коомду кармабыш керек да. Мындай шартта, саясатта, мындай шартта, мындай асылып турган шартта коомду кармабыш керек.